Салам достор, каналыма кош келиңиздер. Бүгүн сиздер менен күндө эле жасап жей бере турган сонун бир салат жасайбыз. Өтө даамдуу болот. Видеонун аягына чейин карап, менен бирге болуңуздар. Анда эмесе кеттик. Эң биринчи уйдун сулпетин ушундай кылып, узунча кылып, саломка кылып туурап алабыз. Жукараак тураңыздар, ошондо эт батыраак бышат. Ушундай кылып туурап алдык. Андан кийин бизге бадыраң керек болот. Бадыраңдын эки чекесин алып, буну дагы дал эттей кылып, саломка кылып туурап алабыз. Жөнөкөй бычак менен туурасаңыздар болот. Мен кичине салатка кооздук берейин деп ушундай бычак менен туурадым. Мынакей туурап алдык. Эми бадыраңыбызды бир идишке салып коюп турабыз. Андан кийин Корей калкынын ушундай атайын даяр сабиз салатын сатып алдым. Жөнөкөй деле сабиз кошсоңуздар өтө даамдуу болот. Андан кийин этти кууруп алабыз. Майыбызды тактап, этибизди кууруп алабыз. Суу кошпойбуз. Жөн эле орточо отто кууруп алсаңыздар болот. Кичине соя соусун куябыз дагы. Кызартып кууруп алабыз. Бышпай калат деп коркпоңуздар. Сонун болуп бышат. Мынакей ушунча кызартып кууруп аласыздар. Катык болбойт, жумшак сонун болот. Мынакей биздин этибиз даяр. Этибизди салып алайлы. Андан кийин көк пияз кошобуз. Көк пияз дагы өзгөчө даам берип турат. Көк пияз кошобуз. Көк чөптөрдүн ар кандайларын койсоңуздар болот. Өзүңүздөрдүн табитиңиздерге жараша кошо бересиздер. Мынакей кошуп алдык. Андан кийин таттуу кызыл перец кошобуз. Андан кийин чөптөрдү өзүңүздөрдүн табитиңиздерге жараша кошо бересиздер. Мен бул жерде кургатылган укроп коштум. Андан кийин соя соусу, кичине уксус кошобуз, чеснок, татына жараша туз. Андан кийин дакталган майды үстүнө куюп, колубуз менен эле сонун кылып аралаштырып алабыз. Мынакей биздин салатыбыз аябагандай бат жасалат. Ошону менен бирге эле өтө даамдуу салат болот, кыздар. Тарелкабызга салып, дасторконго тартып өтсөк болот. Сиздер да сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Аябагандай даамдуу сонун салат болот. Видео жаккан болсо, ой пикириңизди калтырып, комментарий калтырып, лайк баса кетиңиз. А мен болсо кубанычта болуп калам. Кийинки көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар.